түшүнүктөр бар, кээ бир жерде, эми бардыгын да айтпайбыз. Андай толук үй бүлө, мисалы үчүн адептүү, тарбиялуу үй бүлө болгон болсо, ошол келинине, кызына кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылат. Бул өзү диндин талабы, ошол эле коомчулуктун, бул салттын талабы да. Ал эми кээ бир жерде келинди башкача мындай басмырлап, жосо киши катары көрбөгөн, жосо мындай жакшы мамиле кылбаган дагы адамдар бар. Бул туура эмес. Бул ката, бул дагы күнөө себеби. Ал дагы бирөөнүн кызы. Мисалы үчүн ошол эле үй бүлө элестеш керек. Ал деле келин алгандай эле кызын дагы бирөөгө берип атат. Эгер кызын ошондой абалда мамилени көрө турган болсо, ошого өзүнүн ата энеси ыраазы болобу, чыдайбы, ошону ыраа көрөбү? Мындай же мындай эле биз логикалык мындай ой жүгүртүү менен караганда эле эч ким мындай ыраазы болбойт, ыраа көрбөйт. Жакшы мамиледе болсун деп каалайт. Ошондой эле башка ошол үй бүлө келин алгандан кийин кызына кандай мамиле кылса, ошондой кылышы керек. Албетте өзүнүн баягы ар бир үй бүлөнүн өздөрүнүн баягы салттары бар, каада салттары бар, улууга урмат, кичиге ызат деген мындай эрежелер бар. Ошонун баары сакталыш керек. Анан эле келинди көрсө эле аны кулдай мамиле кылган, бул туура эмес. Ошондуктан албетте бул адамдар эгер туура эмес мамиле кылганы үчүн ар бир адам жооп берет Кудай Тааланын алдында.